Ну, кадимгидей шагы шагар алсын менен карайт, каяка качсын дедим, ал вообще болуп кетпей. Ушулай менен Кудай сактай берейт, дагы Жер титирөөнүн кесепетинен мектеп үй бала бакчанын имараты жабыркаган. Эске салсак 6 октябрь түнкү саат 2:29 Кыргызстандын аймагында магнитудасы 6га жеткен жер титирөө катталган. ОКМ үйлөрдүн дубалынан жарака кеткен видеону жүктөп канча имарат жабыркаганын тизмектеди. Жаткалдын Башкырт Элек айылында 1 мектеп, 1 бала бакча, 1 ФАПтын 3 турак үйдө, Коргон Сай айылында 2 турак үйдө, Курулуш аймагында 1 турак үй, Чакмак Суу айылында 1 ФАПтын имаратынан жарака кеткен. Таластагы Айтматов районундагы Чекер айылында 1 мектеп, Манас районунун Семетей айылында 1 мектеп интернат, Жайылган айылында 1 мектептин дубалынан майда жаракалар аныкталган. Бирок жаман катуу болду. Бычакталып өлтүрүлгөн бир туугандар, эжесине 14, энесине 22 жолу бычак сайылган. Бишкектин Ак Ордо жаңы конушунда 2 адамды өлтүрүлгөн. Үйдөгү кылмыш боюнча тергөө иштери уланууда. Шектүүнүн видеосу жана ага таандык буюмдары табылган. Булак Сокол медиа. Үйүнө кирип, аябай бычактап кетти. Анан анысы ас келгенсип, эжесин да бычактап кетти. Бүт эле канжалап эле жатат. Анан эч кандай эчтеке айта албайм ал жөнүндө. Семьясы качып кутулуптур. Билбейм, бирок аялы качып чыгыптыр. Ошо жанында аялы ойгонгондо күйөөсүн бычактап атыптыр да. Анан эжеси чуркап келиптир, эжесин да бычактап салыптыр. Бүт эле канжалап жатат жердин барчанан. Анан нары кире алган жок. Бул жалгыз эле келип ошо өлтүргөн эле келген деп ала болуш керек ушул. 3 баласы бар экен, 3 баласын алып, аялы качып чыгып, кошуналарына кирип кеттир. Жазасын алсын. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакыровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Бишкектин кичи райондорунда белгисиз унаалардын айнектерин сындырып жүрөт. Бишкектеги кичи райондорунда белгисиз жаш жигит көп кабаттуу үйлөрдүн короосуна токтотулган унаалардын айнектерин сындырып жүрөт. Шаар тургундарынын айтымында ал айнектерди сындырып, бирок унаалардан эч нерсе уурдабайт. Байкоо камераларына ал айнекти сындырып, сигнализация иштегенде качып кеткен учуру түшүп калган. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, милицияга 2 жаран вандалга чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган. Фактылар катталып, шектүүнүн өздүгүн тактоо боюнча иштер жүрүп жатат. Булак репортер кежи. Ак Ордо үчтөгү кандуу окуя, кошуналары жаш балдардын кыйкырыктарын угушкан. Ушул жылдын 3 октябрына караган түнү Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу Ак Ордо 3 жаңы конушунда жайгашкан үйдүн ичинде 2 адам өлтүрүлгөн. Бул тууралуу милиция билдирүү таратты. Супер KG порталы окуя болгон жерге барып, маркумдардын кошуналары менен сүйлөштү. Алардын айтымында үйдүн кожоюну аялын жана балдарын коргоп калган. Аларды качырып жиберүүгө да жетишкен. Каза болгондор бир туугандар экени белгилүү болду. Булак Супер KG. Бишкекте 2 кишини өлтүрдү деп шектелген кишинин болжолдуу фотороботу. Сүрөткөйлөрдүн айтканы менен тартылган, издөөгө алынган киши 30-35 жашта, бою 170-175 сантиметр. Кандайдыр бир маалыматыңыз болсо, милицияга кабарлап коюңуз. Кытайда Матмо тайфунуна байланыштуу 100 миңдейден адамдар эвакуацияланды. Түштүк Кытайда Матмо тайфуну катуу жаан жана шамал алып келди. Өзгөчө Гуандун провинциясынын Очуан шаары менен Хайнан аралыгындагы Венчан шаарынын ортосунда абал оор.
ырчы Бактыяр Токторов шайлоого талапкер болууга арыз берди. Көп мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу жөнүндө ниетин билдирүү боюнча арыз тапшыргандар. Чүй облусу менен Бишкекте майда көмүр алып кирүүгө, сатууга, сактоого жана колдонууга тыюу салынды. Жаратылыш министрлиги майда көмүр арзан болгону менен көп чаң чыгарып, абаны көбүрөөк булгай турганын билдирди. Тыюу жылуулук берүүчү ишканаларга жайылтылбайт. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Кандай звуктар угулат мисалы? Сначала детский крик тарили, потом топать баштады, потом чоң кыйкыратты. А так всегда мындай болот да. Санатанын тамтыгы калбай калган. Бишкекте үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Соц тармакта тараган видеодо Hyundai Sonata машинасы жүк ташуучу унааны сүзүп талкаланып калганын көрүүгө болот. Кырсык Лев Толстой көчөсүндө кечинде болгон. Ассаламу алейкум. Эмне болуп баратат адамдар? Аягында бирөө болсо аял экөө өзүнүн атасын сабап келин менен уулунун колунан таяк жеп бир бакуш чал өлдү. Бирөө болсо өзүнүн апасын өлтүрүп шорпо кылып отуп кармалды. Казакстанда да ошондой болот. Эми туруп биттекке кирсең, 17 жаштагы кызды кара колдон урдап келип, боомго келип зордуктап өлтүрүптүр 17 жаштагы кызы. Бул эмне адамдар эмне болуп баратабыз? Адамдык касиетибизден, адамдык сыпатыбыздан кетип айбан болуп калдык го баарыбыз эле. Эмне деген эми бул? Эмне деген айбанчылык? Жок, тигиликке бирөөнүн жап-жашынакы 17 жаштагы кыздын зордуктап өлтүрүп койгон иши кантейин? Ушунча ушул грубо айтканда кумарын кандырыш үчүн бир адамды өлтүрүш керек, бир 2 секундтук кумар кандырыш үчүн, бул барыш менен көп көрбөйсүз. Биздин бийлик ушундай педофилдерге, ушу ата-энесин кордоп сабагандарга өлүм жазасын чыгарыш керек. А так 5 жыл 10 жыл камалып кайра чыгат деген эч ким да коркпой калып, азыр түрмөдөн эч ким коркпой калган турбайбы? Булар өлүм жазасын жөн эле атып койбош керек, буларды өлү эле кордоп, мондай бир жерге камап, ар нерселерге салып берип, кор кылып, кордоп өлтүрүш керек да. Итке талатып, сабап, монтип колдорун кескилеп, сайгылап, аябай кордук менен өлтүрүш керек мындайларды. Сооп болот чын. Атка сүйрөтүш керек, жыпчылаңга чечинтип алып, машинага сүрөш керек буларды. Токко тарттырып өлү эле кыйнаш керек мындай педофилдерди. Ошентип өлтүрүш керек да буларды. Сразу өлтүрүп койсоң ас болот буларды. Бир ай кыйнап, кордукту көрсөтүп турар өлтүрүш керек да, өзү өлөт ошентип. Суу жок чөлгө таштап, суу бербей кыйнап, суукка таштап, холодильник, морозилкке тыгып, ушунча жестокий эмелер бар го, мералар ушинтип өлтүрүш керек да.
азыр бизде да мындай болуп калды, бирөө менен ушунча бөлүштүрбөй калды, видеого тартып калды, бирөө машинага салып баратса, көңүл ошолорду барыш керек да, эмне болду, тынччылыкпы деп чоо жайын сурашыбыз керек. Ошондо эле мен деле ойлойм, караколдо кыз салып баратканда эле канта эч ким көргөн жок. Көрдү ошондо эле бирөөлөрчү, бирок унчуккан жок да. Ошону кесип этип могуп чыгып атат да. Подозрительный тип болду, сразу баргыла туугандар, эмне болду, тынччылык сурап койгула, эчтесе болот, мейли. Аял күйөөзү урушуп атса деле, эмне тынччылыкпы тиякпак деп. Ошолорго кайдыгери карап коюп атабыз, мындай эле өтүп кетип атабыз, депчи. Ошону айынан ошол болот да. Урматтуу бийлик, ушундайларга өтө жесткий чара көрбөсөңөр, баягы жакшы эмес, жакшылыкка алып барбайт баягы.